35 yaşımda kүйөөм менен ажырашып кеткем. 45 жаштамын. Doktorlar dен соолук үчүн эркек менен жашаш керек дейт. 4 балам бар. Убактылуу никеге туруп жашасам болобу дейт. Убактылуу нике деген жок, ал нике эмес, ал сойкулук. Жөн эле күйөөгө тийиш керек ушу. Айт барып, таксырым, менин 4 балам бар. Сенин пулуңа көп деле муктаж эмес, башка нерсе кичине муктаждыгым бар. Ошого келип анчамчы жыдың жытат тур деп айтып эле никеге эрге туруш керек, тийиш керек ушу. Жашырып міне 4 балаңа бекип каяка качасың сен? Бул абаңар, бул тааныштырасың, нике кыясың, кайдыңкыдай бир жумбасында бир жолу эки жолу келип турсун, бир топ көтөрүп алып болду. Ал да ара, сен да ыраазы. Договор менен болот көп нерсе. Бирок ачык болсун. Ачык болсун. Сен бекинбе андан, гостиницага бар, бияка бар, бекинип, бурчукка отуруп, машинага кириш кыла коюп, андай болбойт. Анан аялдар да аракет кылыш керек. Жакшы кийимдерди кийип, атырларды коюнуп, ана манты кылып, пияз туураган бойдон келип отуруп алсаң болбойт. Манты жеген келе жакшы, жыты жакшы эмес. Ошон үчүн эркектер дагы ырахат берүү үчүн аялдар дагы өздөрүн караш керек. Бул өзүнчө чоң маданият. Ислам дини буга өтө маани берген. Урмат. Сен аялдан эмнени кааласаң, аял дагы сенден ошону каалайт. Турмуштан ажырашкандан соң аял адамдын кылган жолуктары күйөөсүнүн жообунда кала берет деген туура. Мисал аялы ажырашкандан кийин жаман жүрсө акыретте күйөөсү жооп береби? Суранып, ушул суроого жооп бериңизчи дейт. Эгерде экөө ажырашып кетип, бирок талак берилбей калып, нике сакталып тура берсе, аялдын бардык кылган иштерине күйөө жооп берет. Анткени күйөө аны караш керек, багыш керек эле. Кээ бирлер бар да, мен ажырашып кеттим, сен башка күйөөгө тие албайсың деп өзү үйлөнүп талак бербейт. Аялдын кылган иштеринин бардык ашка калганына, ток калганына, үшүп калгандыгына, зына кылганынын бардыгына күйөө жооп бере берет. Эгерде башын бошотуп талак берген болсо, анда ар ким өзүнө өзү жооп берет. Гусул кылганда чачтын өрүмүн жазбастан башка мас тартып 3 кочу суу куюп койсо болобу дейт. Жок, андай болбойт. Эгерде күйөөсү менен мамиле болгондо чачы өрүлүү болсо, таптакыр жазылбастан туруп, гусул аларда чачы жазылбай өрүлүү болуп турган болсо, денесинин баарына, анын ичинде баштын терисинин бардыгына суу жеткирип, анан жанагы чачтын өрүлгөн чачтын сыртынан мас тартып койсо болот. Анан башка суу жетпей калса, анда гусул өтпөй калат. Демек адам денесинин бардыгына, анын ичинде баштын терисине толугу менен суу жетиш керек.